Assalamu алейкум туугандар. Муну 20 жылдык, 10 жылдык, анан муну 60 жылдык дагылар силерге кайрылуу 50 жылдык юбилей каарып атканды куттуктагандар, белгилегендер. Эми аларга отдельно тема. Бирок азыр мына жерден көрүп атасыңар, 20 жылдыкта кол жетелешип, өзү негизи кол кантип кармайсың, кол жетелешпей, бирөөнүн аялы, бирөөнүн күйөөсү. Анда өзү ошол кылганыңар туура эмес. Силер эмне бүгүн бүтүп атасыңарбы? Ошону отуруп келгениңерге шүгүр деп отуруп келе бербейсиңерби? Тынчыраак эле, кол кармашпай эле. Берки го хорошо баягы өтүп кеткен аял кармабаптыр. А бирок беркилерге эмне жетишпей атат? Ошентип кол кармашкан эмне жакшы деп ойлойсуңарбы? Бул ислам дини аны колдобойт эч качан. Бул бир. Экинчиси, но аялына мыкачылык менен кол салып, баягы кулагын кесип, бетин кесип, уруп, өлтүрүп, анан дагы атып салып, ушуга окшогондордучу. Бул адамдар каяктан келип атасыңар силер, мындай адамдар? Айланайын, Кудайга шүгүр дебейсиңерби? Муну азыр эми ушунчалык мына жакшы возрастта өтүп туруп 5 баласы менен, убал эмеспи? 5 баласы менен эң жакшы возрастка келгенде, жашоонун кыйынчылыгын өтүп, семьяңар токтолду дегенде ушундай чырга айландырбайлы. Ошондой кишилер өздөбүш керек. Эмне үчүн буларды аяшыбыз керек? Биз 15 жылдан кем камамаш керек буларды. Мен Сабыр Жапаров кайрылышым керек болду. Ушул сөзүн таратып жеткиргилечи. Мындай нерселерди, законду кабыл алыш керек дагы. Аялына кол салмаган жаман көбөйүп кетти акыркы 2 жылдан бери байкоодум. Силер каяктан эле пайда болдуңар? Ушунчалык күчтүү экенсиңер, армияга барып контракт жеп келбейсиңерби? Ошол жактан башыңа бышып, анан түшүнөсүңөр, аялды уруш керекпи, бош керекпи? Сенин апаң атаң ошентип раза уруп атса, кулактарын кесип, сен эмне кылат элең? Берки деле сен балдарың сага окшогон эле бала болгон жаш. Ал деле бирөөнүн апасы, бирөөнүн кызы. Хорошо, сенин кызыңы бирөө ошентип уруп аткан болсо, беттерин титип, кыркып мурдулары. Кандай болот эле? Акмактар. Силерге вообще жакшылыктын кереги жок. Силерди только камаш керек, уруш керек, камаш керек. Пакетти башыңарга кийгизип, уруп суу бербей, ошо камакта чиритиш керек. Жапай индейсип кетесиңер да бирөө. Болсо зоопаркка барып жашагыла, ошакка зоопаркта эле. Могу жерден биздин кыргыздар, мусулман адам ушундай кылабы? Бул биринчи талап. Мусулманчылыкта ушундай нерсе барбы өзү? Мусулман деген эркек, мусулман эркек андай эч качан болбойт. Мусулман эркек өзү ушинтип геңгире баягынтип аялын уруп атса, анан кийин аялдар жөн эле кутурат да. Ойлонуп иш кылыш керек да, бир терең ойлонуп. Аялды уруп коюш оңой эле. Ошого жооп бериш өтө кыйын болот кыяматта. Ал слабый аялдын тилинде ушунча жыл жашап тилин таба албаган, акмак десе. Ошо ошондорду депутаттар мыйзам кабыл алгылачы, тилге каршы чыкпай, кыргыз тилине каршы чыкпай. Ушундайларга кабыл алгыла, ушундай мыкачылык менен хорошо өлүм жазасын бербегиле. Бирок 15 жылдан кем камабагыла буларды. Балдары мындай жетим калса, башка кылса, балдарына бооруңар ооруп, камактан чыгарып жүрбөйлү дагы. Көбүрөөк камаш керек мындайларды. Ал балдар өзүнүн тагдырында дагы чоңойот. Алар деле өзүнүн апасын жоготутпайбы? Жооп берсин атасы. Жок дегенде 15 жылга камалыш керек мындайлар. Кылып коюп, эртеси күнү өкүнөм деп. Дагылар эмне үчүн ушундайлардын атын А, Б, С деп мындай толук айтпайсыңар, айткыла, ачыкка чыгаргыла, бетин ачыкка чыгаргыла, эл көрсүн, уялсын, намыстансын. Жашырып, тим эле ошол жерден журналисттер анан кийин YouTubeга чыгаргандар, жашырып аласыңар да. Катындарыңарды жылаңач кылып чыгарып, чачы жок кылып жайып, же оронбогон катындарыңа реклама кылып чыгара бересиңер да. Эмнеге ушундай кылмышкерлерди ачыкка чыгарбайсыңар? Каяктагы баягы мындай дин бузарларды реклама кылып чыгарасыңар дагы, ачык эле. Эмне үчүн буларды чыгарбайсыңар? Чыгаргыла, ушуларды элдер көрсүн, элдердин астында намыстанып, эл бетин карай албай турган болсун булар. Эртең ушул көрүп аткан, угуп аткандар, мисалы үчүн, силердин деле кызыңар бар, силердин деле апаңар бар, силердин деле балаңар бар. Ошо балдарыңар ушундай, бул камалып кетсең жаман экен, эртең келечеги жаман болот экен деп уялсын, намыстансын. Бул нерсе жаман нерсе. Эртең балдарыңарга тарбия бербесеңер, мына ушундай болуп чыгат. Тарбия бергиле. Жаштыгынан тарбия бергиле. Эркелетип асманга чыгарып албай. Бизди калтак жедирип уруп эле чоңойткон, биздин кутуруп кеткен жерибиз жок. Дагы апабызды жакшы көрөбүз, атабызды жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урсат эле. Азыркылар эле өзү өтө көп эркелетип кетип атабыз. Биз дагы ушул кийин орус эле болуп калабыз. Тем более тилди сүйлөп, биздин тилди эркин болуш керек деп биздин мамлекет. Тилин билбесең эртең мамлекетиң жоготосуң полностью. Орустар кайсы тилде сүйлөшүштү билбей турат, бияга келип алып орусча кенен сүйлөшөт. Биздин орус тилди үйрөнөбү, кыргыз тилди үйрөнөбү? Ошонун баардыгы байланышкан нерсе. Кыргызсыңарбы, өзүңөрдүн мекениңерди сүйгүлө, элиңерди сүйгүлө, ошол эле учурда кыздарыңарды кор кылбай, кыздарыңарды дагы сүйгүлө. Бул жерде баягындай жеш деле билип, ойноп эле жүрүп 20 жылдык, анан 10 жылдык, анан кийин 40-тык, 3-түк той, пайшамбалык, анан баягы 60 жылдык, 50 жылдык юбилей. Юбилей деген өзү орус болуп турбайбы? Сөз эле юбилей. Ушундай сөз бар беле кыргыздын тилинде? Нерв кылдыңар го, нерв. Мен
кичинекей алдында мындай юбилей деген редко эле болчу эле. 20 жылдык бир болчу эле, ал болот эле. Силер жетелешкенге ким коюп берсилер де, нервсиңер жөн эле. Өзүң уюштурганга жараша бир ошо 20 жылдыкка кеткен акчага бир мектепке бир чекесин оңдоп берип койгула. Бир жолу оңдоп бергендирсиңер, карашы. Кол кармашканга бук барбы силерге? Силер эмне 9-классыңарбы? Же 11-ди бүтүп эми бүтүп атасыңарбы? Короче, ойлонуп иш кылгыла. Ошондо эле өлтүрүп салыш керекпи эми? Ошондо эле бир талкалап сындырып салыш керекпи? Акың жок, акың жок. Алланын алдында өтө чоң күнөөкөрсүн, дозокко барасың. Акыркы күндө аялдарга көп зулумдук болуп кетти таксыр. Мейли, сиздин оюңуздагыдай аял бузулду деп коелу. Ошондо деле аныга кол салганга, уруп тепкилеп сындыра чаап, акыры барып өлтүрүп жириктей бергенге акың жок. Эртеге кыямат күнү жаман болосуң да. Мына канча окуя болуп кетти азыр. Андай болбойт. Ушунчалык жакпайбы? Анда жакта ажыраш болду. Башка аял алып ал. Бирок сен аны бир жерден сындыра чапканга, өлтүрө чапканга акың жок. Совсем акың жок. Кордогонго таптакыр акың жок сен. Ал адам ал. Ал эне. Алында Алла жараткан. Алланын бендеси ал дагы. Даже жануарды кордогонго уруксат жок бизде. Ал айван эмес, инсан да. Мусулман, сенин балдарыңдын апасы. Алла. Бу динсиздикчи каяка нерсеге алып барат бизди. Алла көрүп турат, угуп турат. Алла дин берген. Жакшы жаша, болсо жакшы ажыраш. Мына. Динибиз эмнени үйрөтөт? Жакшы жаша. Таптакыр болбой атабы? Жакшы ажыраш. Душмандашып ажырашпа.